Көптөгөн китептердин, илимий методикалык макалалардын, сыйлык наамдардын артында ополтоодой жаратмандык менен мугалимдик зор эмгек бар. Алдыңкы тажрыйба жалпыган. 1982 жыл. Чабыт. Жаш мугалимдер мектеби. Чабыттын өз алдына койгон так милдети бар. Ал биринчиден кандай гана окуу тарбиялык иш болбосун, аны чыгармачылык менен аткаруу. Экинчиден, башкы максаты окуучуларды турмуштук активдүү позицияга тарбиялоо. Сүйүнчү эл журт сүйүнчү, ак калпак кыргыз чегинде, айтылуу таластын жеринде, атактуу Манастын элинде, алдыңкы тажрыйба мектеби ачылды. Сүйүнчү эл журт сүйүнчү, жалган эмес баары чын, катышып көргөн киши көп, жөн эле айткан сөз эмес, жөнгө салган иши көп. Сүйүнчү элим сүйүнчү, жакшы ишти карай бет бургун, алдыңкы тажрыйба мектеби ачылды, Исак деген бек турдун. Миң жылдык жолду улап жашап келген, сөздөрүм асылдардын тилин берген. Кыргыздын чоң байлыгы эне тили, кылымдар карыса да кемебеген. Бай тилим сөз маанисин чектелбеген, ал тилим жашап келет эзелтеден. Манасты берген тилим адамзатка, кыргызга сыймык тамчы демди берген. Өз тилимди кыргыз урба, бөлөк тилде майып турба. Эне тилин чаңгандардын намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенде сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тили бизди, башкага да кызыктырып үйрөтөлү. Кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенде сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тили бизди, башкага да кызыктырып үйрөтөлү. Таазим сизге, мугалимим Барпугүл Айтымбетова эжеке. Эң сонун кесиптин ээси болгонума сыймыктанамын. Мен ар дайым сиздей мугалим болгум келчү. Өмүргө шооло чачкан сабактар үчүн рахмат сизге, ректор агай. Бар болуңуз.